эксперимент туугандар. BYD Yuan плюска эксперимент кылып атабыз. Бир карашта Song плюска окшоп кеткен машина туугандар. Мынакей 4 саат чукулуп атып инверторун чечтик туугандар. Инверторун неге чечтик туугандар? Бул машинанын проблемасы заряд кетпей калган, медленный и быстрый. Эмне үчүн кетпей калган туугандар? Мен силерге азыр көрсөтүп берем. Мисалы мына BYD E2-нын платасы мынакей көрсөңүздөр болот. Yuan плюстук эмес туугандар, бирок окшош. Азыр өзүнүкүн көрсөңүздөр мынакей күйүп кеткен платасы туугандар. Көрүнүп атса керек сиздерге. Бул болсо BYD E2-нын платасы туугандар. Күйгөн эмес, баары окшош. Бирок биз салыштырып көрдүк, кээ бир жерлеринде эле айырмасы болбосо, так бирдей эле экен. Ошол себептен эксперимент кылып көрөлү деп салып көрдүк туугандар. Себеби наличие жок болчу мындай плата. Инверторду ремонт кылдык да, мындайча айтканда. Кайра салып, салып атабыз кайра салып көрдүк туугандар. Калган видеону тартпай калдым, бирок силерге оозеки айтып берейин. Бул машина кайра бир 2-3 саатта кайра салып, ошибка бир өчтү, бирок кайра жанып калды туугандар. Инвертордон депчи. Ошого биздин 8 сааттык эксперимент жөн эле асманга учту, бирок биз үчүн сабак болду. Ушул пайдалуу видео сиздер үчүн да сабак болуп калсын деп чыгарып атам. Модельдери бөлөк, платалар же башкасы мындайча туура келбейт экен туугандар, бири-бирине окшош болгону мененчи. BYD-нин мисалы окшош деп ойлойсуздар, бирок салсак туура келбеди туугандар. E2-ныкы сиздерге да сабак болсун. Ушул видео пайдалуу болсо лайк басып, комментарий жазып, Yuan плюс айдаган досторуңуздарга жөнөтүп койсоңуздар болот туугандар.